Ободо Лондон, BBC саламатсыздарбы. Кыргызстандын Акыйкатчы институту былтыр өлкө боюнча 2000ден ашуун жарандын арыз муңун угуп, жабык жайлардагы абал менен таанышкан. Бул тууралуу мекеменин жылдык баяндамасында айтылат. BBC башкы укук коргоочу Жамиля Жаманбаеваны кепке тартып, жабык жайлардагы адам укуктарынын сакталышы жана сокулукта зордуктоого кабылды делген 13 жаштагы кызга кандай укуктук жардам көрсөтүлүп жатканын сурадык. Өзүңүздөргө маалым болгондой 2023 жылы мен мерчемделген иш-чарабыздын алкагында бүт республиканы кыдырып чыктым. Бүт жабык мекемелерди өзүм кыдырып чыктым. Ошол жабык мекемелерде кармалган адамдар менен өзүм баарлаштым. Менин оюмча, ошол бүт мен атап өткөн областтардын ичинен Ош шаары боюнча СИЗО 5тин абалы өтө эле начар экен. Бул СИЗО 5те бир кылымдан ашык убакыт өтүптүр. Ошондой эле Жалал Абадтын СИЗОсун айтып кетсек болот. Караколдун СИЗОсу деле бул 100 жылдан ашык убакыт өтүп кетиптир. Бирок бүгүнкү күнү Жалал Абад шаарынын СИЗОсу Жалал Абад шаарынын четине чыгарылды. Бүгүнкү күнү ошол тергөө изолятору иштөөдө. Ошол жалгыз гана ошол Жалал Абадтан чыгарылган ошол СИЗОну тергөө изоляторун эл аралык стандарттарга шайкеш келет деп айтат элем да. Кыргызстандын абактарында адам укугу канчалык корголгон кармалып тургандар үчүн? Бүгүнкү күнү абактардагы абал сөзсүз бизден улуттук мыйзамдарга дагы карама-каршылыктар бар. Ошондой эле эл аралык мыйзамдарга дал келбейт. Аны баарыбыз билебиз. Бирок биз өзүбүз бул маселени ар жылдык баяндамабызда дайыма чагылдырылып келебиз. Ошондуктан бул проблема биздин фокусубузда десем болот да. Сексуалдык зомбулукка кабылып келген кыздын окуясын биринчилерден болуп сиздер айтып чыктыңыздар. Ошол эле маалда милиция дагы биз бул ишти мурунтан эле карап тергеп жатканбыз деп билдирди. Анан ошол окуя боюнча айтып кетсеңиз, азыр кандай баскычта турат? Бул сөзсүз үрөй учурган факт десек болот. Анткени милициянын пресс-релизинде көрдүк. Бирок ошого карабастан өзгөчө белгилеп кетүүчү нерсе эми Акыйкатчы институту пресс-релиз бергенден кийин гана бул кыймыл-аракеттер башталды да. Тергөө амалдары башталды. Ошол 20-мартта гана башталган тергөө аракеттери абдан өкүндүрөт. Анткени эгерде кыздын ата-энесинин айтымына караганда алар 12 февралда эле ушул жылдын 12 февралында ошол фактыны билип кайрылгандан кийин эле ошол ыкчам тергөө аракеттери өткөрүлүш керек болчу сөзсүз. Бирок азыркы учурда коомдо мындай комментарийлерди деле окуп атабыз. Бирок биз дайыма эске тутушубуз керек. Бул кыз деген бала, жаш бала. 18 жашка чейинки бала, өспүрүм бала, бул бала болуп эсептелинет. Ошондуктан 13 жаш болобу, 14 жаш болобу, 15 жаш болобу бала өзү менен жасалып жаткан кыймыл-аракеттердин маанисин түшүнбөгөн убакта да. Ошондуктан бул өз каалоосу менен деген маселе турбашы керек. Крокус Сити Холл. Борбор Азиядагы жихадизм жана Орусиянын террорго каршы күрөшү. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз BBC Kyrgyz.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, подкасттарыбызды да уга аласыз. BBC жаңылыктарын Facebook, Instagram жана YouTube'дан да таба аласыз. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиз. Берүүнү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аналпырган Данияр Өскөнбаев болду. Саламатта болуңуздар.